Ой! У нас Редкие издания будут. у нас где-то 40 мероприятий. Спасибо. Мы также Фактически это одно из первых мероприятий в рамках перекрестного года, который проводится в этом году по решению президентов России и Кыргызстана. Как я сказал на открытии, 27 февраля в Москве, в Кремлевском дворце пройдет торжественная церемония открытия перекрестного года с участием 2 президентов. Это будет такой же официальный старт перекрестного года, в рамках которого запланировано исключительно много мероприятий и культурной направленности, и в гуманитарной сфере, в сфере образования, и в сфере деловых контактов, учитывая, что фактически у России это первый опыт проведения перекрестных годов со странами СНГ, с ближайшими союзниками. Мы рассчитываем, что год будет иметь исключительное значение для наших стран. И Кыргызстан в России, Россия в Кыргызстане представят все самое лучшее, что у них есть, для того, чтобы могли мы еще лучше узнать друг друга, укрепить наши исторические связи, создать заделы на будущее и вместе двигаться по пути развития наших обществ. Разных центров России, во всей красе. огромное спасибо. Владимирович, огромное спасибо. Я дальше Теперь мы будем друг другу помогать. Приглашаем вас. Елчин атындагы президенттик китепкананын электрондук ресурстарын бизге бермек болушту. Мына азыр ушул маселе чечилди. Эми биздин окурмандарыбыз биздин ушул орус борборунда эч жака барбастан ал жердеги баардык тармак боюнча электрондук ресурстарга жетиштүү болот. Деги эле улуттук китепканада Россия менен кызматташтык абдан өнүккөн. Мына ушул канатташ жылдын алкагында улуттук китепкана ушул Россия тарап менен бирдикте 40 иш-чараны алып барат. Ушул 40 иш-чаранын алкагында биз бул жерде жалаң гана китепке байланыштуу эмес эл аралык конференция болот. Андан тышкары 18-кылымдагы орус элинин костюмдары бизге келип көргөзмөгө коюлмакчы. Ошондой эле көп иш-чаралар биздин улуттук китепкана тарабынан Москвада да уюшулмакчы. Мына азыркы күндө Россиянын мамлекеттик китепканасында Россия Кыргызстан аттуу көргөзмө ачылды. Мына ушул көргөзмө Москвада да жүрүп жатат. Азыр өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Мына бул жерде биз орус тилине байланыштуу, орус адабиятына байланыштуу, орус маданиятына байланыштуу бир 1000ге жакын иш-чара өткөрдүк. Ушул борбор ачылганы. Бул абдан көп иш-чара деп эсептейм, себеби дайыма эле мына Гумилев бурчу ачылды, кайсы гана жазуучунун маарекеси болбосун, же бир кандайдыр бир жаңы китептер чыкпасын, же бир орус адабиятына, маданиятына байланыштуу чоң көрүнүштөр болбосун, сөзсүз түрдө биз ушу улуттук китепкана колубуздан келишинче ошолорду чагылдырганга аракет кылабыз. Биз ойлойбуз, бул борборго мына ушундай комфорттуу бир жагдай түзүлгөндөн кийин бул борбор мындан дагы абдан мындай активдүү иштейт. Анан эң башкысы биз окурмандарыбызга ушул баардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенге аракет кылып жатабыз. Ama